Мен Leylek районунун спорт инструктору Амираев Маннан Баратович. Мына касиеттүү куш ысымдуу Leylek районунда Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын демилгеси менен Баткен областынын Көкбөрү боюнча чемпионаты Исхак Разаков шаарында жогорку деңгээлде мына өтүп атат. Бул мелдеште чемпионатта биринчи орунду жеңип алган команда Кыргыз Республикасынын Көкбөрү боюнча чемпионатында путевка алып, Баткен областынын намысын Кыргызстанда коргойт. Айрыкча өзгөчө зор канаттануу менен бүгүнкү турнирди уюштурган Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Рамис Майрамбековичке, жалпы эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия спорт департаментинин улуттук спортту өнүктүрүү борборунун жетекчилериге, Бишкектен келген жетекчилерге касиеттүү Leylek районунун элинин атынан чоң ыраазычылык билдиремин. Айрыкча өзгөчө канаттануу менен айтып, Баткен областынын элиге кайрылуунун себеби Көкбөрү мынабы Leylekте биринчи жолу өтүп атат. Биринчи болбош үчүн жетекчилерибиз, районубуздун, областтын жетекчилери, шаар мэрлери, айыл өкмөттөрү өзгөчө көңүл буруп, Көкбөрү боюнча спортту өнүктүрүүгө мезгил жетти. Президентибиздин жардамы менен, кош колдоосу менен ар бир областтарга 1 миллион сомдон акча каражатын бөлүп берип, Көкбөрү спортуну өнүктүрүүгө өзгөчө көмөк көрсөткөн жетекчиликке, президенттерибизге, Көкбөрү Федерациясынын президентиге, Leylek районунун элинин атынан, Баткен областынын элинин атынан чоң рахматыбызды айтабыз.